Чыгарып балдар. Бүгүнкү биздин өтө турган сабагыбыздын темасы себүү агрегаттарын ишке даярдоо. Бүгүнкү сабагыбыздын максаты биз силер менен балдар себүү агрегаттарын ишке даярдоодогу аткарылуучу жумуштарды жөнүндө маалымат алабыз. Аны практика жүзүндө колдонууга эсибизден чыгарбашыбыз керек. Андан агрегаттарды себүү агрегаттарын ишке даярдоодо өмүргө коопсуздук келтирбөөчү эрежелерди эсибизден чыгарбашыбыз керек. Айыл чарба техникасы бул жалпы себүү иш-чараларын өткөрүүдөгү эң жакшы жардамчы. Функционалдык агрегаттардын жардамы менен өрөөндө кыртышка себүү сапаттуу жана тез болот. Ал эми өсүмдүктөрдүн түшүмдүүлүгү өсөт. Агрегаттарды ишке даярдоодо биз тракторду өрөөн сепкичти даярдоону, тракторду жана өрөөн сепкичти даярдоону иште сынап көрүү, нөөмөт сайын техникалык тейлөөнү өткөрүү камтыйт. Өрөөн сепкичти жөндөочү аянтка коюшат. Өрөөн сепкичти жөндөочү аянтка коюшат. Комплектүүлүгүн жумушчу органдардын орнотуунун тактыгын, комплектүүлүгүн башкача айтканда толугу менен могу трактор менен агрегаттын коюлушу бардыгы өз ордуна чиркелишин карап чыгышат. Себүү аппараттары сокоо тиштерин, урук өткөргүчтөрүнүн кыймыл берүү механизмин, чиркегичтин түзүлүшүн, туткаларын, коргоочу түзүлүштүн техникалык абалын текшеришет. Себүүчү аппараттын катушкасын, жумушчу бөлүгүнүн учуусунун жол берилген четтөөлөрү плюс-минус 1 мм ашпашы керек. Катушканын кабыргаларын бузууга жол берилбейт. Дисктүү сокоо тиштеринин миздеринин ортосундагы алдыңкы көзөнөк 1,5 мм болуш керек. Сап ортосундагы кеңдиги боюнча сокоо тиштердин нөөмөттүн четтөөлөрү менен 5 мм, термелүү подшипниктердин дөңгөлөктөрдүн октук люфту 0,5 мм чейин болуш керек. Өрөөн сепкичти себүү, урук жана жер семирткич шенемдерге карата жөндөшөт. Бул эмнени түшүндүрөт? Уруктун канча килограмм урук экенин, анан жер семирткичтин канча салмагын ошого карата агрегаттарды жөндөшөт. Себүү ченеминин жөндөгүчүнүн акыркы нөл абалын орнотушат. Мында катушкалардын чиркөөсү ар бир себүүчү аппараттын ичинде розетка менен тең болушу керек. Андан кийин катушканын жумушчу бөлүгүнүн учуусу жана заводдук нускаманы жана номограмманы пайдалануу менен ченемине карата өткөрүп туруу иштери уюштурулат. Себүүчү аппараттын клапандары жана муфтасынын төмөнкү кабыргасынын ортосундагы көзөлөк дан өсүмдүктөрдүн уругун себүүдө 1-2 мм болуу керек. Урук жашигине урук толтурулат. Силер көрүп турган урук жашигине урук толтурат. Ал эми урук өткөргүчтүн алдында мүшөкчөлөр байланат. Могу жерде мүшөкчөлөр байланат. Кутуларга урук толушу үчүн кыймылга келтирүүчү дөңгөлөк 2-3 жолу буралат. Кутуларга могу дөңгөлөк 2-3 жолу айланат. Мүшөккө себилген уруктар кайрадан урук жашигине салынат. Мүшөккө себилген уруктар кайрадан могу урук жашигине салынат. Кыймылга келтирүүчү дөңгөлөк, мына өзүңөр карап кыймыл 46 мүнөт ылдамдыгы менен 30 жолу айланууга буралат. Бул агрегаттын кыймылынын жумуш жылдамдыгын 10 км/саатка ылайык келет. Себилген уруктар чогултулат жана
1 gramga чейинки тактык менен таразага тартылат. Ошондой эле түк себүүчү аппараттарды жөнгө салышат. Эгер себилген уруктардын же бир жер семирткичтин салмагы эсептик салмакка ылайык келбесе, да бир жолу кайталап айтам, көңүл койгула балдар. Эгер себилген уруктардын же жер семирткичтин салмагы эсептик салмакка ылайык келбесе, анда себүүнүн жөндөгүчтөр менен жыйынтыктар дал келгенге чейин катушкалардын жугушчу бөлүгүнүн узундугу өзгөрүлөт. Өрөн сепкичтин жарым бөлүгүн себүү ченемине орноткондон кийин жөндөгүчтүн ырычагын бекитип жана катушкалардын абалы боюнча сепкич экинчи жарымына орнотуу керек. Мына моорики көрүп аткан өрөн сепкичтин жарым бөлүгү. Талаага чыгууда сынамак себүү жазылат. Балдар, себүү иштерин жүргүзүүдө талаага чыгууда сөзсүз түрдө биринчи сынамак себүү жумуштарын жүргүзүлөт. Эмне үчүн? Анткени өрөн себүү убагында оңой сейип кетиш үчүн жана алардын аралыктарынын ортосундагы аралыктарды туура арык тартып алуу үчүн биринчи сынамак жумуштарын өткөрүшөт, текшеришет, контролдошот. Анын жыйынтыктары боюнча киргизүү тереңдиги жана себүү ченеми түзөлөт. Катушкалардын жумушчу бөлүгүнүн өлчөмү атайын шаблон менен контролдонот. Мына могу өзүңөр көрүп турган балдар. Талаа жумуштарына алып келген трактор менен агрегатты түзөтүү, иш процесси жүрүп жаткандагы мезгил. Эми ушул агрегатты иштетүүдөгү топурактын минималдуу иштетүү технологиясын силерге айтып берейин. Мына карагыла, борпоң топурак. Могу дөңгөлөккө чейинки аралыктагы жер бул борпоң топурак. Тоголотуучу дөңгөлөк, борпоң топуракты могу тоголотуучу дөңгөлөк. А болсо бул агрегаттын малалай турган, башкача айтканда культивация иштерин жүргүзө турган, майдалай турган иш процессин көрсөтүп турасыңар. А могу болсо, балдар, могу болсо атайын урук жашиги. Урук жашиги, ушул урук жашигинин ылдыйжагына жана айтпадымбы? Урук өткөргүч мүшөктөрү байдаланат. Мына могу жерден баштап урук жашигинен түшкөн уруктар могу жерге себилүү мезгили. Муну урук өткөргүч деп атап коебуз. Андан кийин карагыла, аңыз. Бул сокот иши менен тегизделип кетип аткан процессти көрүп турасыңар. Андан сырткары тыгыздалган тилке деп коет. Могу дөңгөлөк менен жерди таптап тыкыздалган тилке. А бул жерде болсо урук себилип жаткан процесс. Бул жерде болсо жер семирткичтерди чачуудагы, мына жер семирткичтерди чачуудагы болгон процесс. Могу соконун тиштери жана жогоруда айтып кеткендей. А бул болсо тегиздөөчү, башкача айтканда жирегич. А мына бул могу көрүп силер өзүңөр көрүп турган урук өткөргүчтөн кийин соконун тиштери иш процессин өткөрүп жаткан мезгил. Балдар, мына биз силер менен бүгүнкү сабагыбызда агрегаттарды иштетүү процесси жөнүндө маалымат алдык. Силерге үйгө тапшырма. Агрегаттарды иштетүү технологиясы, жерде кандай иштетилет, кайсы маалда текшерилет жана алардын канча өлчөмдөгү размерлерин билесиңер. Мына ушуларды үйдө тапшырма катары жазып, даярданып келгиле. Ушуну менен сабагыбыз бүттү. Саламатта калгыла балдар.